Салам, менин атым Айка. 16 жашка чыгып калдым. Мен үйүмдү жакшы көрөм. Үйдөгү бардык буюмдарды, өз бөлмөмдү, жада калса эшиктин алдында турган отургуч да көзүмө жакшы көрүнөт. Үйдө отурган үйдөгүлөр менен баарлашканды өзгөчө жактырам. Арга жогунан гана мектепке барам. Мектептеги ызы чуу, классташтарымдын бири-бирине болгон орунсуз тамашасы, мугалимдердин билимине эмес, статусуна карап окуучуга кылган мамилеси кишинин кыжырын келтирет. Менден досуң жокпу деп сурашыңар мүмкүн. Албетте бар, бирок мектепте эмес. Менин байкем эң жакшы дос. Ата-энем мага жамандык каалабайт жана эч кандай жаман кеңеш бербейт. Анан дагы эже-жездем кызыктуу окуяларды айтып берип, адамды зээриктирбейт. Ал эми классташтарымчы? Алардын оюнда кийим, дискотека жана жигиттер менен жолугушуу. Алар эч качан өзүнө кийимди токуп кийгенди, белге чейин чач өстүргөндү, боюнбой эле койсо болоорун билишпейт. Алардын көзүнө мен чоң эненин кийимин кийген боз чычканмын. Бирок мен өзүмдү табигый сулуулукту бийик туткан кызмын деп эсептейм. Жанада арык чырай, орто бойлуу, бакыракай, кою көз кызмын. Кыскасын айтканда, келбетим кишини өзүнө бир каратаарлык. Менин жашоом алдыга план коюлуп, бир сызыкта сызылган жана мага жагат. А бирок байкем мен элге көбүрөөк аралашып, сыртка чыгып турушум керек деп эсептейт. Үйдөгүлөр башында көнүшпөсө да, акырындап колдой башташты да, үйдөн кантип чыгарыштын амалдарын түзө башташты. Эжем маданият жагын, музей, театр, паркка алып чыкмай болду. Ата-энем болсо жаратылышка, шаар сыртына алып чыкмай болду. Кээде эжеме кошулуп, ачык асман алдында музей кыдырабыз. Жезден балык уулоого чыкканды колго алды. Бир сөз менен айтканда, баары кызыктуу. Түймө түйгөнүмө да жолтоо болгон жок. Бир гана театрдан түймө түйө албадым. Ансыз да кызыктуу болду. Музейде болсо бир жолу мени кароочу катары кабыл алышып, сүрөткө түшүү үчүн акча сунушташты. Муну кандай түшүнсө болот? Кандай гана түшүнөк? Музей ичинде сүрөт тартууга акча төлөөбүздөн жөн гана колго түшүү үчүн акча сунушташканын. Булар бурчта түймө түйүп, баарын байкап отурган кызды көргөндө акчага сындырып, айып пул төлөгүлөрү келишкен эмес. Бирок мен өзүмдү жоготкон жокмун. Музейдин администраторун чакырып, аларды салып бердим. Ал үчүн мага алкыш айтышты. Ошентип менин элге чыгуу планым кызыктуу болгону менен үйдөгүдөй эмес. Жайдын бир күнүндө рок группанын концерти болоору тууралуу афиша илинди. Байкемдин сүйүнүчүндө чек жок, а менин бул жөнүндө түшүнүгүм да жок экен. Досторум менен концертке барууга камынып жатты. Мени да ээрчитип алайын деп ата-энемди көндүрүп баштады. Менин түн ичинде эшикке чыкпайм деп каршы болгонума карабай, ата-энемди көндүрдү. Менин мындайды эч качан көрбөгөнүмдү, концерт мага аябай жагарын, андан соң менин чачым кыскараарын, джинсы юбка кийерим, кофтам болсо майкага айланат, жашоо эмне экенин биле баштайсың деп жатты. Албетте, мен ишенген жокмун, бирок кызыга баштадым. Концертке барарыбызда чачымды байлап, сарафан кийип чык деп көндүрдү. Колума кичинекей сумка карматты да, башымдан ылдый карап жарайт деди. Телефонумду өчүрбөй, жанынан карыш чыкпасымды эскертти. Биз чоң стадионго жакындаганда эле өтө катуу чыккан музыканын үнү угулду. Чогулган эл кирүүгө камынганда кеч кирип калган эле. Кире бериште билети жана металл издөүчү аппарат менен сумкаларды текшерип киргизип жатышты. Менин айланамда толтура эл. Карасаң кадимки эле адам. Бирок кийингендерин көрсөң, аябай кыска юбка, тузсуз майка, тытык кийим, ар түстөгү чач. Мунун баары мага кызыктай сезилди. Жер карап алып, байкемдин артынан ээрчип сценага карай жакындап жыла баштадым. Бир убакта биздин үстүбүзгө бир бала кулап түштү эле. Мен четке кача бердим да, топтошкондордун арасынан байкемди жоготуп алдым. Өйдө жакта караганга туура келди. Канаттарын кыймылдатып, ажыдаар мени карап туруптур. Анан эле бардык жерине шакекче тагынган адамдын бети көрүндү. Күлгөндө тилинде да шакек бар экен. Бардык жактан светомузыканын жарыгы чачып, барабандын ыргагында же ырдаганы же кыйкырганы белгисиз үн сценадан чыгып жатты. Артымды карай калып, бети аңырайып тешилген баланы көрүп кыйкырып жибердим эле. Көзү күйгөн чачы тас кыз мага бурулуп карады. Ал менин колумду кармай калып кыйкырып секире баштады. Барабандын үнү бийиктеп күчөй баштады. Колумду тартып алып байкемди чакыра баштадым. Бирок куйруктуу плаш кийген неме чыкты да алдыман. Эсимди жоготуп кулап түштүм. Саксаган неме мага үңүлдү. Чачы өмүрү таралбагандай чачышкан эркек бала экен. Менин турганыма жардам берди. Медуза көргөндө элестеттим. Кызыл щетканы чачына тагып алган, цеп тагынган, маскачан, кара узун кийим кийген, же жылаңаш жүргөнсүгөн адамдарды аралап отуруп эшикке араң дегенде жеттим. Сценадагы барабандын үнү басылган да жок. Үйдөн мага чай
берип жатып араң эс алдырышты. Байкем каткырып мен ыйлап жаттым. Өзүмдү тозокко барып келгендей эле элестеттим. Бул түнү көргөндөрүмдөн шок элем. Сиздер ушундай коркунучка кабылгансыздарбы? Комментарийге жазып, каналга жазылыңыздар. Класс коюп, коңгуроону басканды унутпаңыздар.